Ассаламу алейкум. Эркинбек Абдижалилович, Атактар Токтогулович. Биз Жалал-Абад шаарындабыз. Жалал-Абад шаарында. Бул Жалал-Абад шаар Кыргызстандын 3-чү шаары болуп эсептелет. Жалал-Абад областынын борбор центри, то есть мындай да, административный центри. Ошол бул центринде, областтык борборунда мындай адамдар уктап жатат, ичип алып, кылып алып, күнүгө могул жерде самогон ичип отуруп, ушу акыбал күнүгө мен ушул жерде сасыйт бул жер. Тура бир аракет кылып атасыңар, даже бир координационный совет топтодуңар. Моеты прям вот невыносимо, да, сасып атат да. Координационный совет топтодуңар. Бул вопросту чечкенге аракет кылдыңар, бирок бүгүнгүгө чейин бир жыйынтык жок да. Милиция да алып кетпейт, башка да болбойт. Кандай чечебиз? Бул акыры 150 000 жашаган шаардын борбору да. Мана мен бул жерде жашайм, чыгып отурайын десем, сасыйт могул жерчи. Бир нече жолу кайрылдым. Эркинбек, Абсатар. Эми биз көп жылдан бери таанышпыз. Ушул вопросту чечип бергилечи, ушул борбор. Вот бул жерде отурат, жатып алат, бул жерде жатат, ичип алып. Таң атпай туруп, отурат бул жерде. Бир кандайдыр чечсе болобу бул вопросту? Уятта эми бул шаарыбыз забор абад болду, эми алкаш абад болуп атат. Центрде алкаштар басып алды, жатат, уктайт, күнү түнү ушул жерде. Осо бул центральный аллея шаардын борбору.